Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ve ba'du. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah Taalam har bir basıp kelген qadamыңыздарга eselep соопторду, жакшылыктарды берген болсун. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы Кыргызстан Ислам университети менен биргеликте 2008 жылдан бери Кыргызстандын булуң бурчунда китеп окуу конкурсун уюштуруп келет. Ошонун алкагында биз буга чейин башка региондордо, башка областтарда болуп, мына бүгүн Ош шаарына келип отурабыз. Кудай буюрса, бир жума бою ушул жердеги окуу жайларда, мектептерде, университеттерде жолугушуулар уюштуралы деп бүгүн мына насип экен сиздер менен жүз көрүшүп турган учурубуз. Бүгүн биз Кудай буюрса бир 3-4 маселеге токтолуп кетүүнү мен туура көрүп турам. Бул 4 маселе Кудай буюрса биздин жашообузда, келечегибизге чоң бир өлгө, бир тепкич болот деген ойдомун. Биринчи, адам баласы бактылуу жашаш үчүн, адам баласы кыйналбай жашаш үчүн, адам баласы жүрөгүндө бейпилдик, тынчтык болуш үчүн эң оболу, эң биринчи Кудай Таалага шүгүр кылып, канаат кылып жашаш керек экен адам. Канаат кылган адам бай болот экен. Канаат кылган адамдын жүрөгүндө тынчтык болот экен. Канаат кылган адамдын жүрөгүндө бейпилдик орнойт экен. Канаат кылган адам ар дайым жүрөгүндө тынчтык, рахаттанып, жыргап жашайт экен. Шүгүр кылбаган адам эч качан бактылуу боло албайт экен. Шүгүр кылбаган адамдын жүрөгүндө эч качан бейпилдик, рахат, тынчтык болбойт экен. Ошондуктан эгерде бактылуу болом десеңиз, эгерде жүрөгүңүздө бейпилдик жашоо болсун десеңиз, үй бүлөңүздө бактылуу жашоо болсун десеңиз, эң оболу, эң биринчи Кудай Таалага шүгүр кылып жашайлык. Баарына ыраазы болуп жашайлык. Баарына канаат кылып жашайлык. Адам 99 өзүндөгү байлыкты көрбөй, жетишпеген майда турат кичинекей нерсе үчүн кайгырып, капа болуп, өзүбүздүн жашообузду тозокко айлантып жашайт экенбиз. Адам баласынын табияты ушундай экен да, көп жакшылыктарды көрбөй, анан болбогон майда бурат нерсе үчүн кайгырып, капаланып жашайт экенбиз. Ошондуктан эң биринчи ушу ыраазы болсо адам, чын жүрөгүнөн ыраазы болсо, канаат кылса, адам бейпил, жыргап, татынакай жашоо сүрөт экен. Ошондуктан Кудай Таала ла ин шакартум, эгерде шүгүр кылсаңар, лазиданнакум, мен силерге көбөйтүп берем деген экен Кудай Таала. Шүгүр деген сайын Кудай Таалам көбөйтүп берет экен. Байлык болсун, бийлик болсун, ден соолук болсун, эмне болсо шүгүр, ыраазы болсак, Кудайга шүгүр десек, Кудай Таалам көбөйтүп берет экен. Бул Кудай Тааланын уадасы экен. Ошондуктан чын жүрөктөн негизи колтуруп туруп, көзүңүздү жумуп, баарына шүгүр кылып, алхамдулилла деп айтуу чоң бакыт. Баарына канаат кылып. Жакында эле таксиде баратсам, жанымда бир аял кетти да. Баласы оорукчан экен. Жакшы баса албайт. Оолу жакшы иштебейт. 6-7 жашар бала, тамакты жакшы жей албайт. Оорукчан, кичинесинен ушинтип туулган дейт. Анан таксиде менен сүйлөшүп, ушул бир 100 километрдей бирге жүрдүк да. Ушул жашоодон кыйналганы, бала акылын билбейт, акылы жок, аны муну сүйлөп атат, бакырып атат. Анан бирок апа эч кандай кайгырбай, татынакай баласы менен жакшы мамиле кылып келатат да. Анан эжеке, эмне балаңыз ооруйбу десем, ушу кичинесинде төрөлгөндө эле ушинтип оорулду. Бирок Кудайга шүгүр, балам ушунчалыгына шүгүр, өзү баса алат дейт да. Өзү акылы иштебесе дагы, колу жакшы иштебесе дагы, ушу өзү баласынын өзү басканына шүгүр кылып атат да. Мен азаматсыз эжеке ушинтип жашасаңыз бактылуу жашайсыз десем, эжекем айтат, менин ушундай ооруган балдар мындан дагы жаманы бар дейт да. Мен Кудайга шүгүр, ушунчалыгына мен шүгүр кылам. Мен бактылуумун, ушу балам. Менин дени сак балдарым бар, 6-7 дени сак балам бар дейт да. Эч кимисим ушу баладай мага эч ким мээрим төге албайт.
Eч кимисин ошундай мага болгон мага сүйүүсү ушундай эмес. Капа болсо дагы, урушсам дагы, эмне болсо дагы чуркап келип, таарнышты билбеген, капа болушту билбеген, ар дайым менин чекеме мөбүп турган ошол балам. Мен Кудайга эч качан наразы эмесмин, ыраазымын дейт да. Оорукчан жыл сайын дарылатып жүргөн апа ушундай балага ыраазы болуп атат да. Бактылуу апа да, чынында бактылуу апа да, Кудайга шүгүр, башка балдарым мындай эмес дейт да. Кудайга шүгүр, сизге Кудай Таалам көп мүмкүнчүлүктөрдү берген, көп жакшылыктарды берген. Бирок адам экенбиз, пенде экенбиз, көрбөйт экенбиз да. Кудай Таалам эки бөйрөңүздү алып койсо, муктаж болсоңуз, анан кийин ошондо билет экенбиз. Кудайга шүгүр, эки бөйрөгүм эле болсо болду. Байлыктын кереги жок, бийликтин кереги жок, иштеп турса болду деп качанда байлыкты байкы алтындын баркыны колубуздан алынгандай билет экенбиз да. Ошондуктан Кудай Таалага шүгүр кылып жашашыбыз керек экен да. Ыраазымын, жараткан ушунга шүгүр. Жараткан ушундай балдарды бердиң. Шүгүр. Ушундай үй бүлөнү бердиң, шүгүр. Ушундай бир туугандарды бердиң, шүгүр. Ушундай ата-эне бердиң, шүгүр. Ушунуга шүгүр, Кудайым деп шүгүр кылып жашашыбыз керек экен да. Ошондо да мурахат жашайт экен, жыргап жашайт экен, кыйналбай жашайт экен. Анан канаат кылбасак, Кудай Таалам бизге эсептесек азыр эсепсиз. Ва ин таудду ни'маталлахи ла тухсуха. Кудай Таалам айтып атат. Эгерде Кудай Таалам силерге берген жакшылыгын эсептесеңер, эсептеп бүтө албайсыңар дейт да. Чынында эле Кудай Таалам берген жакшылыкты эсептеп көрсөк, эсептеп бүтө албайбыз. Бирок адам баласы нанкөр экен да. Көрбөйт экен да, Кудайды берген жакшылыгын көрбөйт экен да. Кудай Таалам сизге не деген гана балдарды берди, не деген гана перзенттерди берди. Сизди Кудай Таалам ушинтип инвалид кылып жаратып койсо эмне кылат элеңиз? Шүгүр дебейсизби? Разы болбойсузбу жашооңузга? Жакында эле бамдаттан кийин туруп эле эртең менен Facebook'ка кирсем, бир саясатчы сүйлөп атат да, ушул бир дүкөнгө кирсем ушундай бир баланын доожу чыгып атат, бакырып атат. Ким экен деп ары бери басып барасам, ушул bir ayal balasını sүйрөп баратат. Барып карап тур, мен өзүмө шүгүр кылдым. Кудай, мени ушинтип жаратпаганыңа шүгүр. Кудай, мени ушул акыл бергениңе шүгүр. Кудай, мага ушинтип ден соолук бергениңе шүгүр. Даратканага өзүм кирип, өзүм чыгып атканыма шүгүр деп Кудай Таалага шүгүр келтирип атам дейт да. Кудай Таалам балаңызды инвалид кылып койсо эмне кылат элеңиз? Эки көзүңүздү алып койсо эмне кылат элеңиз? Ошон үчүн барына шүгүр дейлик. Кудай Таалам ден соолукту берди, эч кимге муктаж кылбаганына шүгүр. Эки колуңуз иштебейт, бирөөгө көз каранды болуп калсаңыз, өзүңүздүн балдарыңызга, өзүңүздүн аялыңызга көз каранды болуп калганыңсаңыз, ошондо билесиз. Байлыктын, ден соолуктун кандай барктуу экенин, байлык экенин. Эң оболу, эң биринчи бактылуу жашайбыз десек, тынч жашайбыз десек, шүгүр кылып жашайлык. Шүгүр деңиз. Чын жүрөктөн, алхамдулилла, чын жүрөктөн, алхамдулилла, алхамдулилла десеңиз, ошондо бактылуу экенсиз, ошондо жыргап жашайт экенсиз. Кудай Таалам сизге эки көздү берди, эки колду берди, эки бутту берди, бала бакыраны берди, неберени берди, үй бүлөңүздү берди. Кудай Таалам бизге ушундай кооз, татынакай мамлекетти берди. Кудай Таалам бизге ушундай кооз, аба, ырайыны берди. Эсептесек, эсептеп бүтө албайбыз. Ошондуктан шүгүр деңиз. Ыраазы болуңуз, жашооңузга ыраазы болуп жашаңыз. Ошондо гана бактылуу болот экенсиз. Менин жанымда бир кыз ишке кирди, жумушка кирди. Бир жума иштегенден кийин агай бир аз ооруп атам деп денеси шишип калган абалда келди. Жүзү, көзү шишип калган. Эртеси күн бүт денеси шишип баштаптыр. Кызым эмне болду десем, агай мен ооруп атам, оорукчанмын. Кичинекей кезимде менин бөйрөгүмдү кишим ыстазды күйгүзүп коюшкан эле. 90% бөйрөгүмдү күйгүзүп коюшкан дейт. Кудай Тааланын кудурети менен бөйрөк ушул бир аз калса өзүн-өзү калыптап кайра бөйрөк чоңойот экен да. Кайра бөйрөгүм ушинтип өзүнө келди дейт да. Мени доктурдан чыгарып коюшту дейт. Жашасаң bir ay жашайсың, анан кийин өлөсүң деп өзүм ачык айтты дейт. Доктурлар келип кечирим сурады дейт. Кызым, биз күчкөн болгон күчүбүздү, аракетибизди көрдүк кызым. Бирок жашасаң bir ay жашайсың, кызым бизди кечир. Дагы бир жолу акыркы аракетибизди көрөбүз. Бирок кызым бизди кечире көр деп кечирим сурашты дейт. 7-8 классында дейт. Больницадан чыгарып коюш дейт. Кудай Таалам шифа берип дейт. Кадимкидей кайра оорум аяга баштады. Бирок
Börek özümüne gelgeni menen көп otura albayım deydi. Bizge okşap, sizge okşap montu otura albaydı eken. 2 saat otura albaydı eken. Mağa okşap, sizge okşap basa albaydı. Көп басқанға болбойды eken. Көп отырғанға болбойды eken. Андай болса kızım tez больницаға барып текшеріп қой, көрініп қойып. Больницаға жөнелтті. Başım aylana başladı dedi de. Больницаға барса kanı azayıp ketiptir. 2 börek oğurup atkaz verip atıptır. Börek darılaş gerek. Darı vereyim dese kan az eken. Kandı köpeytkenge darı vereyim dese börek oğursa, 2 börek oğursa jada kalsa mo tişiniz oğursa ketanal jeysiz koy. Oşol darını börek götüre albaydı eken. Ketanal içkenge bolboydu eken. Tiş oğursa da darı içkenge bolboydu eken. Kanın götөрgөнгө darı içkenge mümkün emes eken. Özümçö çıkıp Kudayga şükür deyim da, çıkıp studentlerge aytam, baldarıma aytam, ağaylarga aytam da, bizdin jaşo, bu adamdın aslında bizdin problem emes eken da. Ökөөздүн үйдөгү gelişmegen bir tuğanыңыз менен, жақыныңыз менен, апаңыз менен, ағаңыз менен, iniңиz менен gelişmegen problem emes da bunun aslında. Bunun aslında jaşoосу караңга, бүгүн бар, эртеге жашайбы күмөн. Отура албайт, тура албайт. Көп баса албайт. Biz kançalık şükür desek azdık kılat. Kuday Taala kançalık milyon jolu günde elhamdülillah desek bizge azdık kılat eken da. Adam kaçanda kolundagı baylıkты şu altından ketkende kartın berбесе bilbeyt ekenmiz da. Ошондуктан eger baktılуу bolom desеңiz, eger чырайлуу жашайм desеңiz, үйүңүздө жыргап жашайм desеңiz, şükür kılıp yaşаңыз. Barına şükür kılыңыз. Ушунчасына şükür kılыңız. Balаңыз barбы, ушуга şükür. Den soolугу аманбы, ушуга şükür. Ayalыңыз barбы, ушуга şükür. Adam meyde aksakalдар oturat mı? Aksakalдар ilgeri şu ne Kudayım meni kempirimden alın ala görme dep dua kılışçı. Aslında çoğun gep var eken. Jada kalsa ayalыңыз oğurup kalgan bolsa, ордунан баса албай калса кандай азапка душар болобуз, туурабы? Кудайга шүгүр дейли. Ушундай кемпирди берди шүгүр. Ушундай баланы берди шүгүр. Ушундай күйөөнү берди шүгүр. Кудай Таалам бизге ден соолукту берди шүгүр. 6 саның аман шүгүр де. Ыраазы болуп жаша. Акча жерге кирсин. Табылбаган акча жерге кирсин, бийлик жерге кирсин. Эң негизгиси бар сенде ден соолугуң бар, амансың. Үй бүлөң аман. Ушуга шүгүр кыл. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан экен. Ким эгерде кечинде уктап эртеменден турса, bir күндүк тамак ашы болса, ден соолугу чын болса, үй бүлөсү аман болса, дүйнөдөгү эң бай адам деген экен. Дүйнөдөгү эң бактылуу адам. Bir күндүк тамак ашы болса, бизге окшоп жылдап эмес. Bir күндүк тамак ашы бар, үй бүлөң аман, ден соолугуң аман, таң аттырдыңбы, эң бактылуу адамсың, эң бай адамсың. Эгер төшүнсөң, ошондуктан келиңиздер шүгүр кылып жашайлык. Elhamdülillah de Kuday Taalaga şükür keltirip yaşaylık. Razı olup yaşaylık. Barına razı olup yaşaylık. Şükür kılganга dayanızbı? Bir Kuday Taalaga hamd keltirip elhamdülillah degen söz aytalıçı. Жарым разы, жарым наразылыгындай. Башкадан elhamdülillah. Elhamdülillah. Men ойлойм, жашообузда бактылуу жашай бизге, шунча жашабыз керек. Elhamdülillah. Баарына шүгүр кылып, разы болуп.